Саламатсыңарбы балдар? Силер менен кайрадан кыргыз тили сабагы. Сабакта мен кыргыз тили жана адабияты мугалими Султанова Умеда алып барамын. Анда эмесе көңүл бөлөбүз балдар. Биз мурунку сабакта кыргыз алфавити жөнүндө өткөнбүз. Бүгүн кыргыз тилинде йоттошкон тамгалардын орду боюнча түшүнүк алабыз. Сабактын максаты кыргыз тилинде туура сүйлөө жана туура жазууга үйрөнүү. Кыргыз тилинде 36 тамга 39 тыгыш бар экендигин силер менен билип алганбыз балдар. Анда йоттошкон тамгалар кайдан келди, алар кайсылар экендигин билип алсак. Е, ё, ю, я тамгалар тууралуу уктуңар беле балдар? Анда эмесе көңүл бургула. Е тамгасы ый, тыгыштары аркылуу пайда болот. Ё тамгасы ый, о, ю тамгасы ый, у, я тамгасы ый, а тыгыштары аркылуу пайда болот экен. Ёлка, енот, якор сөздөрү мына ушул йоттошкон тамгалар аркылуу жазылат. Якорт сөзү 5 тамга 4 тыгыш турса, юла 3 тамга 4 тыгыштан куралды. Балдар, байкаган болсоңор, бул йоттошкон тамгалар орус тилинен келип, биздин төл сөзүбүздө да кеңири колдонулат экен. Кой, юн жана башка аю сыяктуу сөздөрдө да колдонулат экен. Ошондой эле балдар, ажыратуу жана ичкертүү белгиси, ал съезд, подъезд деген сөздөрдө колдонулат балдар. Анда эмесе тапшырма көңүл бурабыз балдар. Баарыңар дептериңердин артындагы кыргыз алфавитине көңүл бөлгүлө. Кыргыз тилиндеги тыбыш жана тамгалардын өзгөчөлүгүнө түшүнө алдыңар деп ойлойм балдар. Эгер түшүнбөгөн жерлери болсо, менин жеке катыма кайрылсаңар болот. Кийинки сабакта балдар фонетикалык талдоого токтолобуз. Сабактан көрүшкөнгө чейин саламатта болгула. Эгер түшүнүксүз суроолор болсо, экранда көрсөтүлгөн номерлерге кайрыласыңар.